Munavası kaldı yani. Bu da kalacak. Bunalardan şu Hüsayitler kaçtı, $70.000 kabardan alıp verişti. Өзгөн районунун Жылалды айыл аймагында жаңы логистикалык борбор ишин баштады. Аны өмүр бою дыйканчылык менен алектенип келген пенсионер ачты. Нышанбай Асылбеков логистикалык борбор ачуу үчүн өкмөттөн 6% насыя алган. Андан соң чет элдик уюмдарга долбоор жазып $70.000 эмеректерди сатып алганын айтат. Эми минтип айылдык пенсионер дыйкандан жеке ишкерге айланып отурат. Пенсияга чыктым. Ошондон бери деле бизде ойлонот элек, ушу дыйкандар өндүргөн продукцияны сактап, кандай кылып сатып алабыз, кандай баада сатып алабыз. Бизге, конечно, сал кымбатыраак сатканыбыз оң болот эле деген неме ойдо жүрөт эле. Азыр пенсияга чыккандан кийин деле ушу балдар айыл чарба продукциялар менен заниматься этишти, бак кылышты. 11 гектар бак бар, быйыл түшүнгө кирди. Анан ушуларды кантип сактайт экенбиз? Кантонан ушулардан бакы кеткен расходторубузду чыгарып алат экенбиз деген максатта ушу хранилище деп менин түшүнүгүм боюнча ошо фрукт хранилище деп эле жемиштерди сактоочу жай деген неме болду. Кийин азыркы тилде логистический борбор деп коет турбайбы? Ошону курууга аракет кылдык. Мамлекет рахмат бизге ишенди. 6%тен кредит берди. Албетте муну төлөш өтө кымбат, кыйын болуп атат. Ошондой болсо дагы бизге ишенип берген үчүн аракет кылып мына 1 жыл апрелдин баштарында баштап мына декабрда бүтүрдүк. Зданияларды бүт бардыгын бүтүрдүк. Анан кийин ушу неберелерим, балдарым бар эле, олар Юсайттын немелери менен кандайдыр байланышып ушу программага неме кылган экен. Олар келип Американын өзү 2 представители келип көрүп, анан силерге жардам беребиз. Зданияңар бар экен, мүмкүнчүлүгүңөр бар экен, шартыңар бар экен деп, ушу мына отурган оборудованиялардын бардыгын ошолор алып беришти. Мындайча айтканда $70.000 оборудование алып беришти. Азыр бардык продукцияны бир температурада сактаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул где-то бир 8 комната бардыгы. 8 комнатанын ар бирине бир 500-600 тоннадан неме батат. Эми жогорулап сатса, эми азырынча дагы кичине кемчиликтерибиз бар, шартыбыз туура келбей атат. Буларды бөлүш керек экен, ол 4 метрге чейин неме кылсаң ылдый жактагын эзип коет экен да. Ошондой болсо дагы эми хотя бы 300 тоннадан, 400 тоннадан сактасак болот. Ошого аракет кылып атабыз. Элдер менен договор түздүк. Бизге алып келгиле, мына жерде сактагыла, ушуну 1-2 айдан кийин сатып алгыла деп элдер жакшы. Азыр мына биздин өзүбүздүн айылдын эле, өзүбүзгө жакын эле жерлерден алып помидордун каттык помидорлор болот экен. Бир 5-6 гектар жерге эгишти. Ишеништи. Себеби мына жерге сактап коесуңар деди. 1 айдан кийин эмес, 2 айдан кийин сатып алсаңар, бул уже силерге кыйла неме болот. Каяка сатам, не кылам деп жүрбөстөн. Логистикалык борбор 8 бөлмөдөн турат. Жалпы 400 тоннага чейин продукт сактоого болот. Жаңы логистикалык борборго ишенип, аймактагы дыйкандар быйыл 6 гектардан ашуун помидор эгишкен. Ал эми Нышанбай Асылбеков өзү да дыйканчылыгын улантып, быйыл кулпунай өстүрүүнү өздөштүрүп, пайдасын көрө баштаган. Бул жерде мына немени, мына клубниканы күздө эгишти эле ушу. Ушул турган состояниясына 400 миң акча кетти. Көчөдүн баарын эле 40 сом, 50 сомдон алып келип эгишкен эле. Азыр 400 миң акча кетти дедилер, азыр 1 миллион акча каражат берди. 2 күндө эле терип аттык. 2 күндө 300 килограмм. Актап өзүн, кайра биз пайда тартып деп келиндерим, балдарым өздөрүнчө ыраазы болуп атышат.